Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун филиалы Ысык көл электр тармактар ишканасы тарабынан облус аймагында күз кыш айларына даярдыктар көрүлүүдө. Мындай иштер райондун Керге Таш айылында дагы жүрүүдө. Ушул жерди быйылкы бизнес планыбызга киргизип, ушул жерди иш жүргүзүп атабыз. Кышка даярдык иштери Кудай буйрса күз айларына чейин созулат. Ар бир айылда ушундай иштер каралган. Ар бир жерде ушундай объектилер бар, эскирген объектилер. Ошолордун жаңылануу иштерин жүргүзүп атабыз. Ак Суу районунун Керге Таш айылында эскилиги жеткен жыгач мамылар жаңы темир бетон мамыларына алмаштырылууда. Бул эски мамылар 1960 жылы курулуп, иштөө мөөнөтүн 2 эселеп аткарып, авариялык учурга кептелген. Ак Суу ретинин кызматкерлери бул иштерди жаңы гана алынган мамлекет тарабынан берилген техникалардын жардамы менен аткарышууда. Жак үлгүсүндөгү пикап автоунаасынын бирөөсү дал ушул Ак Суу ретине бөлүнгөн. Мына ушул жаңы унаалар келип бизге жумуш иштегенибизге жакшы шарттар түзүлүп атат. Ошого байланыштуу өкмөткө жана энергетика министрлигине, Кыргыз улуттук электр тармактар жетекчилерине терең ыраазычылык билдирем. Ушун менен бирге мындай дагы ушундай жаңылануу боло берсин демекчимин. Ак Суу районунда 72 чакырым электр зымдары жана 64 трансформатор капиталдык оңдоодон өткөрүлөт. Райондо 1162 акылдуу эсептегич орнотулуп, жыл аягына чейин дагы 5000 акылдуу эсептегич коюлат. Ак Суу райондук электр тармактар ишканасынын жетекчиси Керге Таш айылында 9 темир бетон мамылар орнотулуп, башка айылдарда дагы пландуу иштер жүрүп жаткандыгын билдирди. Жерге жана шахты жыргалаң айылдарына жаңы кошумча комплекттик трансформаторлук подстанциялар коюлат. 70 километрден ашык 0,4-10 киловольттогу линияларыбыз капиталдык оңдоп түзөө иштеринен өтөт. 171 чакырымдан ашык линиялардын жээгиндеги бактарактарды кыюу иштери жүрөт. Ак Суу районунда 300дөн ашык эски жыгач мамылар жаңы темир бетон мамыларга алмаштырылат. Райондо кубаттуулугу төмөн 6 көмөк чордонун ордуна кубаттуулугу жогорку көмөк чордондору коюлат. Мындай күз кыш айларына даярдыктар жаз мезгилинен алгачкы күндөрүндө эле башталган. Салтанат Керимкул кызы, Нурдин Урманбетов, Мадина Бакирова, Ак Суу районунан.